Саламатсыздарбы? Google жөнүндөгү, Google'да документтерди даярдоо жөнүндөгү чыгарылышыбызды улантабыз, маалыматты жайылтабыз. Бул экинчи бөлүгү. Анда эмесе кеттик. Кайрадан Google Chrome'да ачабыз. Ар биринде мен өзүнчө көргөзө беремин. Силер дагы документ жасаган кезде баарын бир жасай бере албайсыңар. Ал дагы көп убакытты талап кылат. Google Chrome'ду ачып алдым. Латын тамгасы менен Google Docs деп мурдакыдай эле жазып алабыз. Мурунку сабакта көргөзүп берген болчумун. Мынакей, бул жерде эң биринчисин белгилеп аламын. Эгерде бат болуп көрбөй калсаңыз, видеону ушул жерден токтотуп, атын көрүп карап алсаңыз болот. Бул кайрадан сурап жатат. Google Docs'ту силер жеке үчүнбү же жумуш үчүн колдоносузбу деп. Бул жерден кайра жеке дегенди тандап аласыз. Бүгүн мурдакысында Docs'ту караган болчубуз, эми бүгүн болсо таблицаны карап чыгабыз. Кайра жеке дегенди белгилеп алабыз. Жеке адамдар үчүн. Биз билгендей эле, бул жерде такыр актай баракчада таблица түзүп иштөө. 1, 2, 3 мурдакыдай мынакей ата энесинин аты, жөнү, баланын туулган күнү депчи мындай кылып белгилеп алабыз. Маалыматтар, телефону депчи баарын жазгандай акырын чоюп алабыз. Бул жака чейин чоюп баарын жылдырабыз дагы. Жылбай жатат. Мынакей, жылдырып алдым. Мынакей өзүңүзгө маалыматыңыз узун болсо узартып, кыскартып, бул жактан жаза бересиз. Бул жака аты жөнүн десеңиз, бул жерге туулган жылы, ата энесинин аты жөнү, телефону, анандай ушунча көп жаза берсеңиздер болот. Алдынан да сандарды кошуп аласыз. Бул Excel менен мурда иштеп жүргөндөй эле, ошондой эле Google аркылуу эле кире бересиз. Эгерде Excel'ди атайын көчүрүп алып, кайра муну жазып деп отурбайсыз, ушул жерден эле сактап калсаңыз болот. Артка жыласыз, алдыга жыласыз, кайра муну копия кылып көчүрүп аласыз, же болбосо башка жерден копия алып келген болсоңуз, кайра аны бул жерге копияга коюп аласыз. Кошумча сызыкчаларды, бул линияларды кошуп аламын, өчүрөмүн деген жерлери, бул жерлерде сиздерде орусча көргөзүп турат болуш керек. Эми көрүнүшү кандай болуш керек? Бул жактан карайсыздар. Анан буга дагы эмнени кошуп аласыздар? Үстүнөн бир таблицаны кош, астынан кош, эми диаграмманы мага кошуп бер деп, мынакей бул жерден вставка деген жер бар орусчада. Орусчасы. Анан бул жака азыр мен эч нерсе койбой эле актайды кошуп койдум. Бул жерге сүрөттөрдү кошуп алсаңыз болот, таблицага диаграммаларды кошуп алсаңыз болот. Мына бул жакта мурда диаграмма берилбегендиктен мага жакшы көргөзүп бербей жатат. Формулярды, ар кандай формулярды көчүрүп келип туруп дагы коюп койсоңуз болот, формулярды сурап жатат. Көрөлүк эмне деген формулаларды бизге чыгарып берет экен. Мынакей. Бул жерден тест жасоо мүмкүнчүлүгү. Тест жасоо мүмкүнчүлүгү Google таблицада. Google таблицага кирдиңиз. Мынакей кайра артка чыгып көргөзөмүн. Добавить. Вставка деген жери бар. Вставкадан алдына кирип формулярды басасыз. Анан бизге азыркы боорукки баракчаны ачып берди. Мынакей бул таблицага ат коюп аласыз. Бул жерге сенин
Senin atың ким деп койсок, мынакей бул жерге кошумча маалыматтарды да жазып алсак болот дагы. Андан кийин мүмкүнчүлүктөр. Сенин атың ким же болбосо бул ким деп коелук бул жерге. Кичинекей сүрөт кылып, бул ким? Бул жерге кошумча маалымат бересиздер. Анан кошумча мынакей бул жерге да жанакыдай кылып сүрөт кошуп алабыз. Менде мурда жок болгондуктан азыр бул жака мен жүктөгөн эмесмин сиздерге көргөзүп жатканда. Фотос. Мен кай жерде сүрөт бар экенин издеп карап көрөйүн. Мынакей. Бул ким деп жерге сүрөттү жүктөп коюп атам. Мынакей, ар кандай сүрөттөрдү жүктөсөңүздөр болот. Андан кийин кайра эле суроону, бул ким? Башында теманы кое алган жерге тест номер 1 деп, бул жака тесттин атын жазып коелук, бул тест 1 деп. Тест номер 1. Анан бул ким деген суроого жооп берелик дагы. Бул жактан мынакей. Биринчиси, экинчиси. Абы же Ббы? Асында кыз. Бул жагына эркек бала. Кыз бала атасы менен, эркек бала атасы менен. Мынакей тест түзүп атабыз. Бул жактан кайра тексттерди кошосуңар. Буну басып койсоңор, мына кошумча экинчи сурооңуздар кетти. Бул ким деген болчусуз мурдакысында. Бул жерде ал эмнеге кайда жүрөт деп коелу, Ал кайда деген суроо кылып коелу. Акырын астынан дагы эле улантып кете бересиңер да, бул жерде тест түзүп койсоңуз. Мынакей, тест түзүп алдыңыз. Даяр болду дейлик. Бул жерден видео да кошуп койсоңуз болот, эмне кылып атат деп. Жакшы тилдер, мынакей өзүңөр эшиктен эле эки баланы сүйлөштүрүп, диалог түзүп, үйдөн эле балдарыңыздарды сүйлөштүрүп туруп, анан тапшырмаларды түзүп, алдына мындай тесттерди кылып туруп, жөнөтүп койсоңуздар болот. Болду. Коштуңуз. Мынакей тестти түзүп алдыңыз. Болду. Эми муну буга жообун жазып коесуз. Бул жакта. Бул жактан жообун жазып койсоңуз болот. Же болбосо жака биз көп варианттарды кылган жокпуз, ошон үчүн көргөзүп бербей атат. Өзүңөр каалагандай кошуп аласыздар, мүмкүнчүлүктөрдү карап көрөсүздөр. Мынакей жооптор кабыл алынбайт деп жатат меникинде. Меники себеби аз болуп калды. Азыр анын баарын көбөйтүп жазып отурсам, бул көп болуп кетет. Өзүңөр карап көрөсүздөр. Андан кийин муну, бул тестти жасап алгандан кийин муну жөнөтүп коем. Мынакей email адрес менен жөнөтөм. Тест номер 1 булар депчи, өзүңүзгө биринчи email менен өзүңүздүн email адресиңизге жөнөтүп алсаңыз болот. Же болбосо бул жерден мынакей мунун шилтемесин мынакей копия кылып аласыз дагы, кайра эле апарып WhatsApp'тан же өзүңүз балдар мененби же башкалар менен байланышып аткан жерге барып коюп таратасыз. Алар бул жака кирип, бул тестти көрүп, ачып, даярданып алышат. Кайра артка жылабыз. Дагы бул жактан кайра мынакей таблица аркылуу тест түзгөндү кыскача айтып кеттим. Анан дагы бат-баттан айтып кетейин, дагы эмнеси бар экен. Бул жакта
күнүмдүк иштерди аткарууну жазуу үчүн мындай баракчаны жасап алсак болот. Саат 7-де мындай кыламын, 7-синде, саат 8-де бул ишти кыламын, 9-да бул ишти кыламын деп баарын жазып алсаңыз болот. Мынакей бул жака буяка коюп койсоңуз эле жазыла берет. Андан кийин болду. Анан кайра эстеп келгенде бул жасалды. Же болбосо бүгүнкү 7 класстын сабагы өтүлдү. Бул тема болчу. Ооба. Ошентип өзүңүзгө план түзүп алсаңыз болот. План кылып иштесеңиз болот. Андан кийин 6 классты бүттүм. Бул тема бүттү. Ушундай кылып өзүңүзгө галочка коюп аласыз да. Болду. Дагы бир мүмкүнчүлүгү календарь. Календарга кайсы күндөрдү белгилеп, кайсы күндө кайсы иш бар, эмне кыласыз. Эгерде бүгүн 10-ноябрь болсо, 10-ноябрга басасыз. Мынакей 10-ноябрь басылбай жатат. Мынакей 10-ноябрьди басты. Мынакей белгилеп алгандан кийин акырын жыласыз. Мага көргөзбөй жатат. Мынакей 10-на жылгандан кийин бул жакта көрүнүп калды. Ушул жерден моореки калемчеге басасыз. Калемчеден мынакей чыкты. Кайсы бул күнгө мен тапшырма, эмне күнүм бар, ал эмне кыламын? Конференция өтөсүзбү? Же балдарга тест кыласызбы? Ушул күнү тест болот. Тест 7-класс. Дагы башка ушундай өзүңүзгө эскертүүлөрдү жасап алсаңыз болот. Андан кийин жанында турган жерге ручкага жазып койсоңуз, мынакей саат канчада болот. Саатынан өйдө жазып алсаңыз болот. Саат 8 деп коюңуз. Өтө бул сизге эскертүү берип турат дагы, сактап калат. Бул таблицаныкы болду, календарь болду. Андан сырткары бул жерде дагы бухгалтерлер болсо, бухгалтерге да көп жардам болчу киреше чыгашаларды жазып бул жерге жүктөп кое берсеңиздер, булар дагы көп отчетторго жардам берет экен, жардамчы болот экен. Бул биздин Google'дагы Google таблицанын мүмкүнчүлүктөрү. Кыска айтып кеттим. Кененирээк башка жерден жолугуп, башкача сабак өтүп бергенге аракет кыламын. Эгерде суроолоруңуздар бар болсо, алдында комментарийге жазасыз. Бөлүшкөндү унутпаңыздар. Кийинки Google'дун мүмкүнчүлүктөрүндө жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.